По поручению мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева. В Бишкеке продолжается рейдовое мероприятие против стихийной торговли. Муниципальная инспекция мэрии города Бишкек в рамках своих полномочий проводит соответствующую работу. С октября 2024 года было проведено 1040 рейдовых мероприятий. Всего по городу было зафиксировано порядка 5000 точек незаконной стихийной торговли, из которых в настоящий момент было ликвидировано 3272 точек. За нарушение правил торговли, а также за неисполнение выданных предписаний по соблюдению действующего законодательства всего было составлено 2287 протокола, согласно части 2 статьи 286, а также 1 и 2 части статьи 434 Кодекса Крымской Республики о правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 7 929 000 сомов. Хочется отметить, что в отношении граждан, неоднократно игнорирующих требования и предписания сотрудников муниципальной инспекции, проводится процедура временного изъятия имущества, используемого в незаконной торговле, согласно статье 36 Кодекса о правонарушениях. Инспекция напоминает, торговля в неотведенных местах нарушает закон, мешает горожанам и несет за собой риски. Соблюдайте закон. Құрғысыңар бе? Жауап болшыда. Бүгін кешке шейін бүтіргілі. Бүгін кешке шейін бүтіргілі. Түшінікті? Қанат адрес. Сердағы, оны полный бүгін кешке шейін суыны тетігі жерге алып барып қосып қойылды. Бұл емірлер ашқан жоқ, емірлер тосу менен. Бұл жерде ирригацияға пока дайын емес та. Ирригацияға дайын емес болса, бір кишini ошол жерге байлап қойылды. Командаңызға шағын рахмат. Строительный компанияларға. Біз аябай рахматты білдіріп отырмыз. Мен айтудан байды бәрі елдердің туғандарыма көзі бар емес, көзі жоқ кіші соқырларда көреді бұл үшін іштегенде отырды. Сіздің командаңызға бізді құдай бір 7 миллион елге Қырғыз елінде. Şu екі досты жаратып Құдайға мен мөртөбе үшін. Сіздер егер 35 жыл бұрын келгенде, бұл не өздеріңіздер үйде отырған Швейцарияға қалмаған екенсіз. Көрдіңдер ме картаны? Көрілексіңдер бе? Сапатын қарап қойғыла, сапаты начар болса айтасыңар. Жарай бе? Качество қарағына, качество. Қарап ол региондағылардың бардығын айтып, шашпақ. Мен туғандар дағы бір пақта қояйын отам. Пақта қойып еме неге жетем, бір құдай білетем. Жүріңіздер. Короче, туғандар, бұл жаққа дағы парк ашылып атып тұр да. Бұл жаққа дағы Ажолбуздың чоң бір салымы бар да. Ошондай бір инвесторларды алып келіп, мына ушундай Кыргызстаныбызга мына ушундай бекер парктарды куруп салдырып бергениге Ажолбузга рахмат, Алла разы болсун. Азыр бұл жақта мен сурадым да. Мол аттракцион, ушул сыяктуу адамдар, балдар ойной турган, эс ала турган жерлердин бардыгы платный же бесплатный десем, бардыгы бесплатный деп атат да. Фонддун негизинде курулуп аткан парк болуп эсептелип атат дейт. Мукмуш ачылып атыптыр да. Бул жагында Кут микрорайону болуп атат. Жана ошондой поле курулуп атат, билтеген. Айтор Кыргызстанда бир канча өзгөрүүлөр алхамдулилла болуп атат. Тугандар, буларды мен эмне үчүн чагылдырып жатамын? Жанагы мен жогоруда айтып өткөндөй эле койнунда котору бар адамдарды көрсүн. Ошолор бийликке убагында каршы чыккан эле мына өнүгүүлөрдү көрсүн деген бир максатта булардын ар бирине чыгарып атам. Бул биринчиден тугандар. Экинчиден мен эмне үчүн чыгарып атам тугандар? Эмнеге эле пакта коюп атасың деген сөздөрдү сүйлөп атасыздар тугандар. Эми Ажолбузга мына ушундай жактан колдоо көргөзбөсөк, анан биз блогерлер каяктан колдоо көргөзөбүз эми мисалыча. Чисто Алланын ыраазылыгы үчүн жана ошондой эле Ажолбузга колдоо үчүн эле мына ушундайларды тартып келип атам иншалла. Бул жактын ачылышы тугандар аз күндүн ичинде болуп калат экен. Ошондуктан жакшы Кудайдан тилейли и ошондой эле Ажолбузга дуа кылганды унутпайлы. Алла Таала ушул эжекебизге мынакей дагы ушунча каражат берди. Мына эжеке алыңыз, буну Кудайым сизге берди. Барыңыздардан Алла разы болсун туугандар. Мынакей сиздер себепчи болуп, эжекебизге мынакей баласына чогулуп атат буйруса, дагы да ушунуңуздардан жазбай, каражатты токтотпостон мурда салган инсандар болсо, мына жума сайын дагы салып турсаңыздар, буйруса эжекебиздин каражаты ушул баласына деген операциясына деген чогулуп кетет иншалла.
Ар бир кадам таштап басканы бала үчүн оору. Ал башка балдардай болуп чуркай албайт. Эл мырза азапсыз жашай албайт. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн $31,000 операция үчүн керектелет. Анын атасы каза болуп калган. Жалгызбой апасы баласы үчүн күрөшүп келет. Ар күн апасы баласынын ооруп жатканын көрөт. Эненин жүрөгү тынчтыкты каалайт. Ар бир которгон акчаңыз бала үчүн жаңы жашоого дем болот. Ар бир жакшы тилегиңиз бала үчүн колдоо болот. Төмөндөгү реквизитке жардам колун сунуп кетиңиздер. Себепчи сиз жана биз болуп калалы. Банк Мухамбек Б, Россиядан Альфа банк Аскар Али А деп чыгат туугандар.